Мамлекет башчы Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевди телефон аркылуу толган күнү менен куттуктап, Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров Мирзиёевге күч-кубат, ошондой эле Өзбекстанды өнүктүрүүгө багытталган иштерине ийгилик каалаган. Өлкө башчы Мирзиёевдин жетекчилиги менен Өзбекстанда калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана жогорку темптеги экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын баса белгиледи деп айтылат маалыматта. Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык потенциалы жогору экенин белгилеген. Мындан сырткары эки тараптуу байланыштын бардык комплексин өркүндөтүү максатында мамлекет башчы президент Шавкат Мирзиёевди ага ыңгайлуу болгон учурда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды деп кабарлады маалымат кызматы. Президент март айында Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келген. Булак Спутник Кейж. Өмүрбек Текебаев Тилек Токтогазиевдин оозу менен айттыра баштадыбы? Халва деп айткандан оозуң таттуу болуп кетпейт. Ошол сыңар эле Жапаров менен Ташиевдин достугуна доо кетип, эки достун ортосунда ажырым пайда болду деп айта бергенден эле достук бузулуп кетпешин бийликке кыртышы сүйбөгөндөр бүгүнкү бийликтин каршылаштары качан түшүнүшөт. Бирок бүгүнкү бийликти алсыратып, эл көзүнө мокочо көрсөтүп, элдин ишениминен кетирүүнү каалагандар ушул теманы байма-бай козгоп, кайра-кайра жазып, каалоону чындыктай берүүдөн чарчашпады. Сыягы ушинтип жаза айта берсе, эл ишенип, Ташиев Жапаров достугуна доо кетет деп ойлошот окшобойбу? Аталган темага эми Өмүрбек Текебаев кайрылды. Өзүнүн оюн, пикирин башкалардан ооздору менен айтып, таң улап көнгөн карт саясатчы бул ирет саясаттагы балакай Тилек Токтогазиевдин оозу менен айттырды. Дегенебиз Токтогазиев маалымат каражатына Ташиев менен Жапаров бийликти бөлүштүрө албай жатат. Бийлик талашууда, достуктары бузулуу деген тейде пикирин айтты. Мындай пикирин айтардын алдында ал Өмүрбек Текебаев менен жолугуп, баарлашып, партиянын катарына кошулганы маалым болгон. Көрүнүп тургандай, шамал кай жактан согуп жатканын, Токтогазиевдин кимдин пикирин билдиргенин түшүнүү кыйын деле эмес. Булак Назар Ньюс Кейж. Президенттин тапшырмасы менен Кыргызстанда Манастын уулу Семетей тасмасы тартыла баштады. Бул туурасында фильмдин продюсери Өмүрзак Төлөбеков билдирди. Анын айтымында кино кыргыз эл жазуучусу Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей пьесасы жана Семетей эпосунун негизинде тартылат. Тартуу иштерин мурдагы күнү Чоңкурчактан баштадык. Ал жерге хан ордо орнотконбуз. Андан кийин Ысык көлдүн Таластын көп жеринде тартылат. Хронометражы 2,5-3 сааттык болот. Кинотеатрларга прокатка чыгаргандан кийин өзүнчө телесериал болуп көрсөтүлөт. Азырынча $1 миллион бюджет менен баштадык. Тасма президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылууда, деди Төлөбеков. Бакай атанын ролун Темирлан Сманбеков, Жакыпты Эшенкул Барпиев, Каныкейди Альбина Имашева, Чиырдыны Калича Сейдалиева ойноп жатат. Ал эми Семетейдин ролуна кастинг жыйынтыктала элек. Продюсер башкы каармандын чоңойгон кези тартылганга чейин ал тандалып бүтөрүн белгиледи. Тасманын жаратуучулары төмөнкүлөр. Режиссерлор Дархан Кожохан, Эгемберди Бекболиев. Сценарийди жазган жана продюсер Өмүрзак Төлөбеков. Башкы оператор Айбек Жангазиев. Креативдүү продюсер Нурлан Мамакеев. Аткаруучу продюсер Жолдошбек Жанжигит. Койгон сүрөтчү Садыр Сагынбаев. Булак Медиа Центр Кейж. АКШ талибандарга абадан сокку урду. АКШ армиясы Афганстандын өкмөттүк аскерлерин талибан кыймылынын коркунучунан абадан сокку уруп колдоп жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, АКШ абадан соккуну Афганстандын Кандагар районуна жасаган. Так ушул районду талибан кыймылы басып алуу аракетин көрүүдө. Сокку талибан кыймылы басып алган имараттарга жана техникаларга карай жасалган. Афганстанда акыркы бир нече айдын ичинде көптөгөн аймактар талибан кыймылынын колуна өткөн. Акыркы 2-3 күндө эле бул өлкөдөгү өкмөттүк күчтөр 15 райондон чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ал эми 22
июнда Талибан кыймылы Тажикстан менен Ауганстандын чек арасындагы Шерхан Бандар аттуу бажы өткөрмө пунктун басып алган. Булак медиа центр KG. Ок атылды. Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чер чыкты. Бүгүн 24 июлда Баткен районунун Аксу айыл аймагына караштуу Көкташ айылындагы Такталбаган аймакта Кум Мазар деген жерде эки тараптан ок атышуу болгон. Бул тууралуу Турмуш басылмасы билдирди. Малым болгондой, Такталбаган аймакта Кум Мазарда 60 чакты тажик жараны ишембилик жүргүзүп башташкан. Ошондо кыргыз тургундары Такталбаган аймакта тазалоо иштерин жүргүзүүгө каршы пикирлерин билдирип, нааразычылык жаратышкан. Ошол маалда тажик тараптан ок чыккан. Андан кийин эки тараптан ок атышуу болду. Учурда ок атышуу токтоп, ал жерде эки тараптын чек ара кызматкерлери жүрүшөт. Булак медиа центр KG. РФтеги элчилик кыргыздардын массалык депортациясы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун кыргызстандыктардын Россиядан массалык түрдө депортация кылынып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Россиянын аймагында камактан бошотулган, ошондой эле алардын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген чет өлкөлүк адамдарды кошпогондо Кыргызстандын жарандарын массалык түрдө депортациялоо фактысы катталган эмес. Ал эми 15 июндагы Россия президентинин коронавирус инфекциясынын жайылып кетишин алдын алуу боюнча жарлыгына ылайык чет элдиктерди же жарандыгы жок адамдарды өлкөдөн чыгарып салуу жолу каралган эмес деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле элчилик быйылкы жылдын июль айында Россиянын бардык региондорунан канча кыргызстандык чыгарылганы тууралуу маалымат берди. Ар кандай себептер менен Кыргызстандын 18 жараны чыгарылган. Ушул тапта Москва облусунун Сахарова айылындагы чет өлкөлүк адамдарды жана жарандыгы жок адамдарды убактылуу кармоочу борбордо 9 жаран кармалып турат. Алардын 5-өө РФтин мыйзамдарына ылайык 25 июлда, калгандары август айынын башында жөнөтүлөт дешти элчиликтен. Ошону менен бирге дипломатиялык өкүлчүлүк 12 июлдагы Кузьминки метросунда болгон окуя боюнча маалымат берди. Учурда административдик жаза боюнча камак алынган кишилерди кармоочу жайда Кыргызстандын 65 жараны бар. Элчиликтен түшүндүргөндөй, Россиянын укук коргоо органдарынын бул аракеттери өлкө аймагында тартипти орнотуу жана коопсуздукту камсыздоого багытталган. Буга чейин Россиядагы телеканалдардын бири Москвада 180дей мигранттын мушташын көрсөткөн. Анда 11 июлда Химкиде тажик мигранттары эки кыргызстандыкты бычактаганы айтылган. Мындан улам тирешүү башталып, шаардагы Кузьминки метро станциясында массалык мушташ чыккан. Урушта жалпысынан 102 адам кармалса, анын 71-и кыргызстандык болгон. Сот 102 материалды карап, 15 күнгө камаган. Булак Спутник KG.